Ак Суу районунда мугалимдер арасында кичи футбол боюнча спорттук мелдеш өткөрүлдү. Мелдеште Ак Суу райондук мамлекеттик администрация башчысы уюштуруп билим берүү кызматкерлерине сый тамак берилди. Таймашта мугалимдерден түзүлгөн 10 курама команда өз күчтөрүн сынашып спорттук турнирдин башкы кубогу үчүн ат салышты. Бүгүнкү турнир ошол президентибиздин жарлыгын алкагында, инсандын руханий адеп аклагы жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгын алкагында ушул биздин Ак Суу районунда жалпы билим берүү кызматкерлеринин ортосунда акимдин кубогу өтүп атат. Жалпы районубуз боюнча 10 команда катышып атат. Бул ушул жалаң билим берүү кызматкерлери. Негизден ушул максаты ушул районубузда билим берүү тармагында иштеген мугалимдерибизге моралдык колдоо көрсөтүү максатында өтүп атат. Өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Бардык спортсмендер келип, оюн башталды. Бүгүнкү турнир боюнча кыскача маалымат берсек, ушул биздин райондо азыр жалпысынан билим берүү мекемелеринин арасында, то есть мугалимдер арасында болуп атат. Жалпысынан 10 команда катышып атат турнирге. Бүгүнкү иш-чараны райондук мамлекеттик администрациянын атайын өзүнүн тескемеси чыккан. Ошого ылайык акимдин кубогу деп өткөзүп атабыз. Оюндар жакшы жүрүп атат. Агайлар жакшы даярдыкта келиптир. Ошол бул оюндун максаты ушул райондогу мугалимдердин башын бириктирүү, ынтымакка чакыруу да, эми спорт өзү эле айтып тургандайчы. Ошол баарын бириктирип ойнотуп атабыз. Оюн жалпысынан жакшы жүрүп атат. Жакшы ар бир мектептен куралган командалар келет. Мелдештин негизги максаты мугалимдерди спортко үйүндөө, мектептер аралык байланышты, ден соолукту чыңдоого багыт берүү болуп саналат. Командалар оюндун жүрүшүндө мыкты оюн көрсөтүшүп, жеңүүчүлөргө уюштуруучулар тарабынан кубок, медаль, дипломдор тапшырылды. Белгилей кетсек, район боюнча 35 билим берүү мекемеси бар. Администрация башчысы аким Мунарбек Жумабаевичтин демилгеси менен ошо кубок болуп атат. Мынакей азыр бардык ошол биздин 35 мектептен 10 команда түзүлүп келип, азыр ошол оюн жүрүүдө. Биздин ошол президентибиздин жарлыгына ылайык ошол ден соолук жана ынтымак, руханий байлыгын деп чыгарбадыбы? Анан ошонун алкагында мынакей бүгүн иш-чара болуп атат. Биздин Ак Суу районунда 35 мектеп бар. Анын ичинен бала бакчалар 22. Мына ошолордун түзүлгөн команда болуп атат. Бул мелдеш Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгынын алкагында өткөрүлдү. Улутай Курбанкулова, Асылбек Касенов, Сергей Мешенко, Ак Суу районунан.